Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. Студияда Мадина Айдарова. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияда туткундалган америкалык журналист Аль-Каида менен байланышы бар жоочулар тарабынан бошотулганын тастыктады. Питер Тео Кертис Катардын ортомчулугу менен бошотулган. Мындан бир нече күн мурун америкалык журналист Джеймс Фолин мууздалганын жоочулар интернетке жарыялашкан эле. Британиянын АКШдагы элчиси Питер Вестмакот журналистти мууздаган желдетти табуу үчүн үндү ажыратып билүүчү жаңы технология пайдаланып жатканын билдирди. Ал Лондон акценти менен сүйлөгөнүндө аныкталган. 24 августта эгемендик күнүндө Киевде расмий бийлик аскердик парад өткөрсө, Донецкте жикчилдер туткундар парадын өткөрдү. Жүзгө чукул украин туткуну өтүп баратканда аларды көрүүгө чыккан адамдар фашисттер деп кыйкырып, жумуртка, бош бөтөлкө жана таштандыларды ыргытышты. Human Rights Watch уюмунун башчысынын орун басары Рэйчел Денбер туткундарды кемсинткен жана кордогон көрүнүштөр Женева конвенциясына каршы келерин белгиледи. Киевдеги аскердик парадда президент Петр Порошенко Украинанын куралдуу күчтөрүн бекемдөө үчүн жакынкы 3 жылда $3 миллиард сарптаарын билдирди. Ооганстандын президентинин билдирүүсүнө караганда, өкмөт 2 сентябрда жаңы президенттин ант берүү аземин өткөрүүгө даяр. Бул күн мурдатан эле дайындалган жана ал өзгөргөн жок. Президент Хамид Карзайдын билдирүүсү президенттик шайлоодо ташталган бюллетендерди кайра саноо аяктай элек мезгилде жасалды. Ооганстандын шайлоо комиссиясынын бюллетендерин 60%дан ашууну саналып бүткөнү кабарланган. Президентке талапкер Абдулла жана Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөтүн түзүүнү макулдашкан. Ирандын маалымдоосуна караганда 24 августта Израилдин учкучсуз учагы Ирандын Натансадагы өзөктүк борборуна жакын жерде атып түшүрүлдү. Ал Ирандын борбордук бөлүгүндө жайгашкан өзөктүк объектке жакындап барып, тыңчылык кылууга аракет жасаган. Израиль тараптан бул окуяга карата эч кандай реакция жасала элек. Натансадагы уранды байытуучу центрофугалар жайгаштырылган. Иран анын өзөктүк программасы тынчтык максатта экенин билдирип келатат. Израиль Иран өзөктүк курал жасоого умтулууда деп, анын бул багыттагы объектилерин бомбалай турганын билдирип келатат. Кытайда террорист деп күнөөлөнгөн 8 адам өлүм жазасына тартылды. Официалдуу маалыматтарга таянсак, алар Синьцзянь уйгур автономиялуу районунда сепаратисттик маанайдагы маалыматтарды таратып, башаламандыктарды уюштурганга тиешеси бар болгон. Акыркы айларда Пекин бир нече жолу автономиялуу райондун тургундарын теракт жана кол салуулар боюнча айыптаган. Абхазияда президенттик шайлоо өттү. Жикчил региондун бийликтеринин билдирүүсүнө караганда, 24 августта өткөн мөөнөтүнөн мурунку президент шайлоого калтын 60%-нан көбү катышты. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Рауль Хаджимба жеңишке жетишти. Нааразычылык акциясынын айынан июнь айында кызматынан кеткен Александр Анквабтын ордуна 4 талапкер ат салышты. Алардын ичинен Рауль Хаджимба жана Аслан Бжаниянын мүмкүнчүлүгү жогору экен сурамжылоолордо аныкталган. Бардык талапкерлер Орусия менен байланышты бекемдөөнү жакташкан. Грузия жана Европа биримдиги шайлоонун тааныбастыгын жарыялашкан. Мына ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар соңуна жетти. Саламатта калыңыздар.